Депутаттар менен өкмөт өкүлдөрүнүн сапары Нарындагы жыйында эл залдан чыгып кетти. 27 сентябрь күнү Нарын шаарында Жогорку Кеңештин депутаты жана өкмөттүн өкүлдөрү эл менен жолугушту. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Жолугушууга Жогорку Кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков жана Алтынбек Жунус уулу өкмөттүн 8 өкүлү катышып, тургундардын суроолоруна жооп беришкен. Жолугушууга ат башы Нарын райондорунун тургундары дагы келишкен. Бирок алар иш-чаранын ортосунда залдан чыгып кетишти. Себеби аларга Нарын шаарынын айрым тургундары сөз бербей микрофон талашып калышкан. Биз атайын көйгөйлөрүбүздү айтуу үчүн келгенбиз. Мени менен кошо дагы 2 адам келген. Ар кимибиз айылдагы көйгөйлөрдү айталы дегенбиз. Бирок бизге микрофон тийген жок. Айрым адамдар микрофондун жанынан жылбай көпкө чейин сүйлөп туруп алышты. Биз эле эмес, башкалар деле нааразы болушту. Айылыбызда таза суу, жер маселеси бар эле. Депутаттар шаарга, анан айрым айылдарга эле келишет. Биздин айылга барышса мынтип убара болуп келбейт элем. Аягында депутаттарга жолугалы деп эшикте күтүп отурдук, деди нааразы болгон аксакал. Жолугушууга Нарын шаарындагы университетти 2 жыл мурун бүтүргөн шаар тургуну дагы университеттеги башаламандык, коррупция жана шаардагы жумушсуздук көйгөйүн айтууга келген. Мен жолугушуу тууралуу социалдык тармактардан окугам. Жалаң эле депутаттар эмес, министрлерден да келишет дегенден сүйүнгөм. Жолугушууга министрлердин орун басарлары да чакырылыптыр. Эркин микрофон берилгенде дайыма сүйлөп жүргөн ага эжейлер убакытты созуп туруп алышты. Жаштардын үнү качан угулат билбейм. Университетти бүтүргөнүмө 2 жыл болду. Окуп жатканда көйгөйлөрдү кантип айтабыз? Эптеп бүтүп кеткенибизге сүйүндүк. Курстук, дипломдук иштерди жазууда да көп көйгөйлөр бар. Аларды өз күчүбүз менен жазып барсак, мугалимдер кемчилик таап төмөн баа коюшчу. Сабакка катышпагандар сынак учурунда биздин тайпалаш болуп чыга келишет. Окууну бүтүп жумушка орношоюн десең, кайра эмгек тажрыйбаңды сурашат. Өзүбүз жаңы эле университетти бүтүрсөк кайдагы тажрыйба, деди атын атагысы келбеген шаар тургуну. Жолугушууга саламаттыкты сактоо министринин орун басары Эркин Чечейбаев, социалдык фонддун төрагасынын орун басары Улан Асанов, эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Моңолбек Токтосартов, транспорт жана жолдор министрлигинин өкүлү, МАМ Экотех инспекциясынын жетекчисинин орун басары, мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Айдар Карагулова, мамлекеттик ипотекалык компания, АКТын жетекчисинин орун басары Нуржигит Үсөнакун уулу катышкан. Жогоруда шаар тургундары облустун борбору болгон Нарын шаарында 1991 жылдан бери бир дагы жаңы бала бакча, мектеп курула электигин баса белгилешти. Жогоруда айтылган көйгөйлөр: Нарын облусунун климатын эске алып, электр энергиясынын баасын арзандатуу, жеке ишкерлердин патентине соцфондко жана салык үчүн алынчу төлөмдөрдүн наркын азайтуу, мугалимдердин эмгек акысы, Нарын дарыясына Кумтөр алтын кенинен уулуу заттар куюлуп жатканы үчүн компенсация төлөтүү, турак жайды камсыздандыруу маселеси, райондогу жайыт маселеси, 18 жаштан ашкан майып балдардын жөлөк пулу, студенттерди жумуш менен камсыздоо, көмүрдүн кымбат сатылышы, ардагер чек-арачылар жөнүндө кабыл алынган жаңы мыйзамды кайрадан кароо. Булак турмуш. Парламентти таратуу кимдерге керек? Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоо өз убагында 2020 жылы күз айларда болуш керектигин бир нече жолу билдирген. Бирок ага карабай парламент тарайт экен, жакынкы айларда мөөнөтүнөн мурун парламенттик шайлоо болот экен деген сөздөр чыгып келатат. Андай имиштер сөздөр акыркы күндөрү кайрадан күч алды. Азыркы конституцияга ылайык парламент 2 учурда гана тарашы мүмкүн. Биринчиси, Жогорку Кеңеш конституция берген мөөнөттөрдө коалиция түзүп, өкмөттү курай албаса. Экинчиси, конституциялык көпчүлүк добуш менен өзүн өзү таратуу жолу бар. Өкмөттү куроо мезгили бизде жок, өкмөт куралган. Демек, бул жол менен парламентти таратуу мүмкүн эмес. Ошондуктан экинчи вариант калат. Бул үчүн депутаттар тобу парламентти таратуу демилгесин көтөрүүгө тийиш. Аны ишке ашырууга 80 добуш талап кылынат. Парламентти таратуу жана мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү кимге жана кайсы саясий күчтөргө ыңгайлуу жана пайдалуу? Парламентти таратуу жана мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү президентке жана анын айланасындагы саясий күчтөргө пайдалуу. Алар башка саясий күчтөр даярдык көргөнгө чейин капысынан шайлоо өткөрүп, атаандаштар алдастап калганда максатыбызга жетебиз, парламентти ээлеп алабыз деп ойлошот. Ошондой эле алар келерки жылга карай социалдык экономикалык чек ара жана башка тармактарда кырдаал начарласа,
Андай тенденция учурунда жүрүп жатат. Анда бийликтин шансы азаят. Ошондуктан президент күчтөнүп турган мезгилде шайлоону өткөрүп алуу максатка ылайык деп ойлошот. Байкап көрүңүз, Атамбаев нейтрализацияланды. Бабанов кылмыш иштерден башы чыкпай айласы кетип турат. Текебаев соттун кылтагында. Садыр Жапаров абакта жатат. Оппозициялык саясатчы Адахан Мадымаров гана баш оорутма болуп турат. Ошондуктан ага ар тараптан болуп көрбөгөндөй басым, чабуул жасалып, каралоо аракети жүрүп жатат. Мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо президентке ишенимди кетирет. Ал шайлоо өз убагында болот деп айтып, ошол сөзүндө турбады деп айыпталат. Анын үстүнө бийлик шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү боюнча прогрессивдүү сунуштарды көзү сокур, кулагы дүлөйдөй укпады, четке какты. Тескерисинче босогону 9% көтөрүп, саясий партиялардын парламентке келишин кыйындатты. Бул тууралуу Жаңы Ордо гезити жазып чыкты. Булак Назар Ньюскейджи. Кыргыз-казак чек арасынын аймагында укук коргоо органдарынын кызматкерлери сабалып ок атылдыбы? Панфилов районунун Чалдыбар айылында укук коргоо органдарынын кызматкерлери, чек арачылар жана жергиликтүү тургундардын катышуусунда жаңжал чыкты. Бул тууралуу өздүк булактар билдирди. Маалыматка караганда, окуя кечээ 27 сентябрь күнү Кыргыз-казак чек арасындагы Чалдыбар Уна жолу көзөмөл өткөрүү пунктунун жанында болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча укук коргоо органдарынын кызматкерлери чек арачыларды пара алып жаткан жеринен колго түшүрүү боюнча атайын операция жүргүзүп жатышкан. Бирок операцияга жергиликтүү тургундар кийлигишип, алар чек арачыларды коргоп, укук коргоо органдарынын кызматкерлерин сабап салышкан. Жаңжал учурунда 3-4 жолу ок атылды. Окуяга күбө болгондордун айтымында чек арачылар асманга ок чыгарышкан. Такталбаган маалыматтарга караганда, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин арасында денесинен жаракат алгандар бар. Аларды медицина кызматкерлери алып кетишкен. Булак турмуш. Чек арада жан берген бир туугандар. Ок тийип каза болгон Равшан Муминовдун жакындарынын күйүтү. Супер KG порталы атайын алыскы Баткен облусунун Лейлек районуна барып, кыргыз-тажик чек арасындагы жашоочулардан кабар алып, ал жердеги абал менен таанышып кайтты. Алгач эле 16 сентябрдагы чек ара чырындагы атышуудан каза болгон 41 жаштагы чек арачы прапорщик Равшан Муминовдун жакындарына көңүл айтып, кайгысын тең бөлүштүк. Анын артында жубайы жана 3 баласы калды. Мамлекеттик чек ара кызматынын Бөрү атайын тобунун кызматкери прапорщик Равшан Муминов Испана шаарынын тургуну болуп, үй бүлөсү менен Батирде жашап келген. Маркумдун агасы Хасанбай Муминовдун айтымында, эниси Равшан Муминов 3 балалы болуп, балдары чоңое баштаганда эле ата-энесинен бөлүнүп Батирге чыгып кеткен. Чек ара кызматкери болуп иштеген Равшан Муминов үй бүлөсүнө аз убакыт бөлүп, ар дайым жумуш үстүндө болгон. Маркумдун тажеси Хасият Хайдарова жээнинин атасыз калган 3 баласына мамлекет кайдыгер карабай жардам берүүсүн суранды. Хасият Хайдарованын айтымында, маркум Равшандын 1976 жылы туулган агасы Дилшат Муминов да 2003 жылы чек арада кызмат өтөп жатып каза болгон. Энисинин эмгеги бааланбай унутулуп калганын айтып, эми каза болгон эниси Равшан Муминовдун эмгеги унутулбай, үй бүлөсүнө жардам берилип туруусун өкмөттөн өтүндү. Маркум Равшан Муминовду акыркы сапарга узатуу зыйнаты 17 сентябрда Испана шаарында өткөн. Ага өкмөт башчы Мухаммедкали Абылгазиев баштаган бийлик өкүлдөрү көңүл айтып барышкан. Өкмөт башчы маркумдун үй бүлөсүнө мамлекет тарабынан колдоо боло турганын кошумчалаган. Равшан Муминовдун жакындарына президент Сооронбай Жээнбеков да көңүл айтып, кайгысын тең бөлүшкөн. Ал эми Муминовдун жубайы Мухая Муминова экөө 2 уул, 1 кызды тарбиялап келишкен. Артында калган балдарынын улуусу 11 жаштагы Азизбек 5-класста, 8 жаштагы кызы Сарвиназ 3-класста окуйт. Ал эми кичүү уулу Аббоз 4 жашта. Маркумдун көкүрөк күчүгү Аббоз биз барганда эч нерседен кабары жок чөнтөк телефон менен алышып отурду. Маркумдун жубайы Мухая жолдошун жоготконуна ишене албай кан жутуп турганын айтты.
Ал эми маркумдун апасы Лалахан Муминованын ден соолугу жакшы эмес болгондуктан анын абалы күндөн күнгө оорулушууда. Равшан Муминовдун кайнатасы Мухаммаджан Каландаров күйөө баласы Равшан Муминовдун эл үчүн курман болгонун айтып, аны кичипейил жана өз ишине так адам болгонун айтып өттү. Артында калган кызы жана 3 небересине мамлекет тараптан жардам берилүүсүн суранып, президентке жана өкмөт башчыга кайрылуу жасады. Чек ара кызматы тараткан маалыматка ылайык, Равшан Муминов ак ниеттүүлүгү үчүн 1 жана 2 даражадагы мыкты чек арачы төш белгиси, мамлекеттик чек араны кайтаруудагы артыкчылыгы үчүн 1 даражадагы медалы жана Баткен Коголаңына 15 жыл мааракелик медалы менен сыйланган. Бирок маркум алган сыйлыктары тууралуу эч кимге ооз ачкан эмес. Анын чоң сыйлыктарга ээ болгондугун үй бүлөсү жана жакындары ал каза болгондон кийин билишкен. Равшан Муминов 1978 жылы 31 октябрда Ташкент шаарында туулган. 1985 жылы Испана шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы орто мектепке барып, 1995 жылы ийгиликтүү аяктаган. 2002 жылы сентябрь айынан баштап Лейлек чек ара отрядынын Айкөл тозотунда инженердик сапердик ротада жана атайын дайындалган Бөрү отрядында келишим менен кызмат өтөп келген. Маркумдун кесиптеши Улукбек Мамасеитов Равшан Муминовду адамдык сапаты жогору инсан болгонун, окту таамай аткан чыныгы кесипкөй болгонун айтты. Белгилей кетсек, 16 сентябрь күнү кечке жуук кыргыз-тажик чек арасында чыр чыгып, тажик тараптын чек арачылары Лейлек районундагы Максат жана Сай беттерине ок аткан. Анын кесепетинен атайын даярдыктагы аскер Равшан Муминов каза болуп, 13 киши жарадар болгон. Жарадар болгон жарандар Бишкек шаарындагы травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна алынып келинген. Булак Супер КЖ